Ааламдаштыруу заманында Кыргыздын салт санаалары, кол өнөрчүлүгү, көнөрбөс, нарк насили өзгөрүүгө учурап, жаңыча жашоо жаралып жатканы айдан ачык. Бүгүнкү күндөгү улуттук баалуулуктарыбыздын баркы, наркын жаңыланууда. Ааламдашкан заманда каада салттын канчалык деңгээлде мааниси бар деген суроо да туулбай койбойт. Кыргыздын өрп-адатын, кылымдарга сакталган руханий байлыктары жоголуп кетүү коркунучу бар деген божомолдор болгону менен, азыртадан анын алдын алып, эски буюмдарды жаңылып, өнүктүрүп жаткан ишкерлерибиз да жок эмес. Мына ушундай колунан көөрү төгүлгөн улуу кыргыз элинин баалуу мурастарынын уланышына түздөн-түз салымын кошуп келе жаткан улус чеберлерди чагылдырып, назарыңыздарда көрөңгү көрсөтүүсү менен кызматыңыздарда мен Сүйөт Кадырбек кызымын. Саламатсыздарбы? Эски баалуулуктарга бай болгон Чоң Алай району чебер устага бай аймак. Алардын ар биринин үйүнөн өзгөчө чеберчилик менен жасалган эң бир сонун, көркөм, көчөттүү, көз жоосун алган сапаты жагынан да мыкты буюмдарды кезиктирүүгө болот. Албетте, апаларыбыздын колунан жаралган буюм азыркы буюмдардан нукуралуулугу жана тейлгерки ата-бабаларыбыздын жашоосун чагылдырып тургандыгы менен айырмаланып турат эмеспи? Бирок, тилекке каршы ошол кездеги чоң энелерибиздин чебер колунан чыккан буюмдарыбыз акырындык менен жоголуп кетүү коркунучу да бар экенин билебиз. Өзгөчө азыркы учурда дүйнөлүк брендке айланып бара жаткан кийиз буюмдары, анын ичинде байыртан бери колдонулуп жасалып келе жаткан ала кийиздер кайрадан жанданууда. Илгертеден ата-бабаларыбыз кол өнөрчүлүктүн түрү менен алектенип, аларды турмуш тиричилигинде кеңири колдонуп келишкен. Алардын бири албетте түр оюм түшүрүлүп, уютулуп жасалган кийиз буюму. Алардын толук жердиги жүн болгондуктан элибизде кийиз буюмдары арбын жана баалуу буюм катары каралып, узак урунууга шартташкан. Кийиз бул элдик көркөм кол өнөрчүлүктө жүндөн уютулган жердик. Боз үйдүн жабуусунун, шырдактын, жабык баштын, ала кийиздин, кементайдын, калпактын, өрөө кийиз, шырдак жана башка буюмтайымдардын кийизи болуп бөлүнөт. Мыкты чеберлердин катарын толуктаган Бубиниса апа кийиз менен иштөөдө да сыккан адис. Кийиз буюмдарынын ичинен өзгөчө көрктүүделген ала кийиздин жасалуу жолун көргөзүп берди. Кыргыздын ала кийизини түшүрүп жатам. Көчөт салып, бул болсо оймолор, кыргыздын мурдатан келе жаткан кийизге атайындап салына турган оймонун көчөтүн түшүрүп берем силерге. Бул кийиз бизде Кыргызда канча жылдардан бери жасалып, ушундай оймолор менен үйгө деле жасалып, үйдүн ичине керектүү буюм катары мынтип гүл салынып, боелгон түктөр менен боелуп, жүндөр менен боелуп, анан кийин үйдүн ичинде муну турмушка, тиричиликке пайдаланып жүрөбүз. Мына азыр биз ою салабыз. Буга дагы өзүнүн чеберчилиги, өзүнүн кийиздин дагы ар бир жасалышында өзүнүн оюлары бар, өзүнүн жасала турган ыкмалары бар. Ала кийиздин коозугу оюмдун майда берилүүсү менен баардык өңдөр ичара жоорулушу аралашып, ортодон бир өңдүн чыгуусу менен ойдогудай бааланат. Ал ак да, кызыл да, күрөң да, көк да, жашыл да эмес, ортодон бир өң чыгаруу зарыл. Башкача айтканда, көп боектордон сүрөтчүлөрдүн пейзажын элестете алышы керек. Эгер көркөм буюмга ак, жашыл, кызыл, сары өңдөр болсо, анда көк жашыл менен ак кызыл менен жупташат. Ал эми Бубиниса айым мүмкүн болушунча табигый боекту колдонууга аракет кылат. Буга көбүнчө боелгон жиптер булар боелгон, калганы пиязга, анан талдын кабыгына боелгон бул боектор, талдын пиязга боелгон мына сары боектор. Наркы кара боек, талдын кабыгына боелгон. Мен көбүнчө натуральный боекторду колдоном. Таарга да ушундай натуральный боектор жакшы өңдү берет. Мыналар натуральный боектор. Ошо пиязга боелгонбу? Пиязга боелгон боектор ооба. Кызылдар жөнөкөй эле боелгон боектор булар.
Биринчи бул жүндү тутуп алабыз, андан кийин тазалайбыз, анан боёйбуз. Боёгондон кийин муну биз мындай кылып, ошо оюга ылайыктап тартып алабыз. Жипти мынтип, жука кылып туруп, ооба. Түйдөк деп коебуз, муну биз түйдөк кылып мынтип тартып алабыз. Адатта шырдак жасалуучу кийиз ачык кызыл, көк сары, жашыл түстөргө гана боелот. Аны муздак суу менен эрикпей жууй билиш зарыл. Качан кийиздин ысыгы толук катып, колду күйгүзүп албагыдай болгондо гана боёк эч жукпай калган учурда гана бир топко чейин белектеп басып, кайрадагы жылуу суудан сээп, акырында 10-15 минутта гана басуу сунуш кылынат. Мында кийиз мурдагыдан да бышык чыгат да, кийин соң көпшөктөлбөй чыйрак сезилип калат. Кийиз оюм түшө турган буюмдардын түбөлүктүү жердиги, анын жасалуу ыкмасын башынан аягына дээре билгичтик менен, кылдаттык менен иштөө ар бир ууздан талап кылынат. Муну жасаарда абалага ылайыктуу жүндү тандап алган жакшы. Азыр ага күзгө жарым уяң жүндү ууздар арбын пайдаланат. Ала кийиз үйгө кооздук тартылуу менен катар жылуулугу менен да ден соолукка абдан пайдалуу. Мындай басканга жылуу салганга кооз көрүнгөн кыргыз улуттук буюмунун өнүп өсүшүнө кыргыз чеберлеринин салымы зор. Бул дагы эң биринчи бул кийиздин эң артыкчылык жагы, жылуулук жагы. Натуралдуу койдун жүнүнөн жасалган, койдун анан козунун жүнүнөн жасалганына байланыштуу бул жылуулукту көп берет. Бутка ыңгайлуу, какканга жеңил, иштеткенге жеңил. Анан мунун жылуулук жактары өтө азыркы кытайский паластарга, кытайский киемдерге караганда мунун жылуулугу өтө жогору. Ошо кийизди салып койсоң үйдүн ичинде өтө жылуулук көп кармалат. Азыркы убакта бул кийиздер дагы анча жасалбай, бүт эле кытайский паластарга, киемдерге өтүп кетти, бирок мунун ден соолукка пайдасы өтө чоң. Кийизди басканыңда кадимгидей бутуңдан жылуулуктар өтөт. Себеби бул койдун жүнүнөн, анан козунун жүнүнөн жасалганына байланыштуу мында эң жакшы сапаттары бар. Адамга керектүү. Кичинекей кылынган кийиздер, туристтер үчүн кичинекей 1 метрлик кийиздер жасайбыз, ошолорду өтө алып кетет. Себеби бутка мунун жылуулугу жакшы экен. Бут тапичкелерди алып кетет, кичинекей мындай кийиздерди, шырдактарды алып кетишет. Анан кичинекей килемчелерди алып кетишет. Биз дагы эми ушул кол өнөрчүлүгүбүз менен Кыргызстанды таанытып, кыргыздын мурдатан колдонулуп жүргөн буюмдарын чет өлкөгө таанытып, ошо кыргыздын буюмдары бренд болсо экен деген ниетибиз бар. Эми көчөттү салып алдык, эми мунун ичине мынтип толтурабыз. Бул жасаган буюмдар менен Чолпон Атада, Бишкекте фестивалга катышабыз, ошо жасаган буюмдарды алып барабыз. Ошол жерде дагы кыргыздын таарларын жасап көргөзөбүз, курулушуну, согулушуну, кийиздерди кантип жасайт, кандай кылат, ошолор барган кезде мастер-класстан эгер көргөзүп бергиле деген сунуш болсо көргөзүп беребиз. Биздин кол өнөрчүлүгүбүз өтө жакшы, азыркы деңгээлде унутулуп көп нерсебиз калып кетти де, азыркы кезде жанданып кыргыздын унутулуп калган ушундай буюмдары, кийиздери кайрадан жанданып, азыр эл арасында турмуш тиричиликке пайдаланып жатат, андан тышкары чет мамлекеттерге сатыкка кетип жатат. Тал көп экен. Таарды көп неме кылыңыз дагы, эшиктин алдыга бүт таарда неме кылыңыз деп. Столпылың деп. Бүгүниса апанын айтымында бир койдун жүнүнө болжол менен алганда бир чоң чака суу 200 грамм боек туура келет. Эгер жүн малыш койдук болсо, ага 300 граммдан 350 граммга чейинки боекту сарптоо максатка ылайыкташат. Орточо ала кийизге 10 килограмм кара жүн керек. Анын түрүнө 1,5 килограмм жүн чыгымдалат. Ала кийизге түшүүчү көркөм оюмдардын ички дүйнөсүн өңтү сачат. Мында буюмдун четтеги кара кийизден жалаң берилип, айрым чеберлер аны да ала мунчоктотот. Ала кийиздеги ала мунчокту бул шырдак оюмундагы ара
тиш, бычак учу, ит койрок, бадам сыяктуу негизги оюмдарда айырмалоочудай мааниге ээ көрүнүш. Анан кийиздик оюмду бере турган четтеги 4 бурчу ак карадан ала мончоктолотта кадимки кийиз оюмдары берилет. Мынтип ичин толтуруп алдык, кийизибиз эми даяр болуп калды. Мунун үстүнө козун жүнүнөн жулабыз. Жалпы эле жаап саласызбы? Ооба, жалпы эле жаап салабыз. Биринчи чийди коебуз, андан кийин түрлөрдү мынтип салып алабыз чекелерине. Андан кийин мындай кылып көчөттөргө ылайыкташтырып, көчөттөрдү салып, андан кийин үстүнө козун жүнүнө. Жалпы Ооба. Кандай түс берейин деп атасыз эмесине? Негизги түсүнө кара же Кара берейин деп жатам. Себеби оюлар жакшы көрүнөт, жакшы түстөрү жакшы чыгат деп мен кара берейин деп жатам. Кийиз бышык болуш үчүн козун жүнүнөн биринчи мынтип түр салгандан кийин үстүнөн жүндү мынтип жулуп чыгабыз. Андан кийин экинчи жолу дагы кайталап жулабыз. Себеби кийиз тегиз болуш керек. Бир жери калың, бир жери чука болбош үчүн мынтип тегиздеп үстүнөн кайрадан жүндү тегиздеп чыгабыз. Ошо энелерибиз ушунчалык чебер болгон экен. Ушунчалык акылман, чебер болгон экен. Булар тубасы эле Кудайдын берген баягы өзүнүн акыл эси менен ушуларды ойлоп тапкан экен. Мен ушунчалык азыр дагы таң кала берем. Буларды кантип ойлоп тапкан, кантип кылган? Бул жөнөкөй, эң эле жөнөкөй бул кийиз. Биз үчүн эң эле жөнөкөй болгон кийиз. Ошол кийизди жасоодо дагы ушундай түрлөрдүн түстөрүн айкалыштырып, муну кандай жасаш керек, кандай колдонуш керек, өтө көп нерсе камтылганда. Анан жылуулугу, ошол ойлоп тапкандары биз үчүн өтө эле мындай маанилүү да. Азыр эми биз жасап, ошолордун калтырганын эле биз эми унутуп калган нерселерди кайрадан жасап жатабыз. Бирок булар турмушта, бул кезде өздөрүнүн турмушунда ушул кийизди кыргыз үйгө пайдаланган. Андан тышкары мына бут кийимдерди бут үшүбөс үчүн байпактар токушкан. Ошо кийизди көп нерсеге пайдаланган да. азыркы учурда эмнелерге пайдаланылууда кийиздер? Азыркы учурда ушул кийиздер азыр бул аз пайдаланып калды. Элдердин арасында бул кол өнөрчүлүк күндөн күнгө сусташып жоголуп кетип жатат. Эми ошол баягы унутта эле калып кетип жатат. Буларчы эскинде эле жасабайт. Себеби түшүгү оорураак, кыйраак. Ошон үчүн эми унутта калган нерселерди кайрадан кыргызга жандандырып, кайрадан өзүбүздүн продуктыбызды өзүбүздүн жашоо турмушубузга, өзүбүздүн Кыргызстаныбызга, андан калса чет мамлекеттерге таанытып чыгарышыбыз керек. Бул деген чоң энелердин эмгеги. Кийиз уютуу бир эле адамдын колунан келбейт. Андыктан Бубиниса апага сиңдиси кошо жардамдашып, чеберчиликтин түрдүү жолун үйрөнүүдө. Бул иш жагат бизге. Өзүбүздүн улуттук буюм болгондуктан бул иш өзүбүзгө аябай жагат. Ишти мындай жасаганыбызда өзүбүздү аябай жакшы сезип мындай неме болобуз да. Шырдактык кийизди уютуу үчүн да күзгү жүн пайдаланылат. Мында да жүндү өтө майдалап тытып, анан сабоолойт. Жүндү чийдин үстүнө калың кылбай тегиздеп жайгаштырат да, кылчык жүнгө ысык сууну чени менен себелейт. Эгерде жүн уяңдуу болсо, анда көп ысытылбаган жылуу суу гана керектелет. Себеби ысык суу мындай жүндү эзип, жараксыз кылып коюшу же билектен баскан чакта ал жакшы кирбей, көпшөк кийиз болуп калышы мүмкүн. Кийизди жасоодо бардык эле жүндөр колдонула бербейт. Ыгын билип туура тандалса, кийиз жакшы чыгат. Ооба, тандалат. Мына оюларга койдун жүнү кете берет. Бул жакка мына астына козунун жүнү көп колдонулат. Неге өкөн? Себеби мына койдун жүнү узун болот дагы баягы кийиз анча кирбей калат. Козунун жүнү кыска болгон үчүн бул жакшы кийиз болот. Ооба. Эң эле мунун өзгөчөлүгү ошондо. Койдун жүнү менен козун жүнүнүн айырмасы. Көбүнчө биз козун жүнү көп пайдаланабыз. Кийиз уютуу үчүн чеберлер кылчыктуу күзгү жүндү тандашат. Уютулуучу жүн кыска болушу зарыл. Узунун кырчы кыскартат. Талпакта аябай сабалган жүндү токулган чийдин үстүнө белгилүү өлчөмдөгү калыңдыкта тарамдап жоет. Кайнак сууну текши сээп таптап чий менен орой түрөт. Бул
Мынал салфан менен жакшы кирет кийиз. Ошо эми азыр мынал астына суу өтүп кетпеш үчүн салфанга оруп кийиз кылабыз. Азыр суу септик, эми муну орой баштайбыз. Температура канча болуш керек? Температура суу кайнаш керек. Сууду кайнак кылып кайнатыш керек. Суу жакшы болот, а? Суу кайнак болсо кийиз жакшы болот. Суу куюлган жерин батпаттан эле орой берип турасыз анда, а? Муздап кетпеш үчүн мына каракандардын сактай. Кийизди дагы сууду астына өткөрүп жибербей башкылайт. Дагы кайнак суу сеп, аркан жип менен аябай чырмап таңатта бир топ адам тартат. Чийден арасынан күрсүйүп жүн чыга баштаган чакта гана кийизди тартууну токтотот. Кирген кийизди чийден алып, ага кайрадан ысык суу сеп, 3-4 адам катар чөгөлөй отуруп, кайта имере тоголоктоп белектейт. Билектөө, кийизди колдо ийилеп ийине келтирүү. Айрым элдер муну талдырма деп аташат. Мында уюткулуу жүндү кичине киргизип, аны боеп туруп, оюн берип, анан кайра алдына жүндөн коюп, баягы оюн берген кийизди анын үстүнө жаткызып, кийизди кайрадан киргизе басышат. Ошентип ууздар мындай караганда буга шырдак оюмдарына окшош кооздук беришкени байкалат.
ошентип жакшы бийликтөөдөн өткөн кийиз өзгөчө көркүнө чыга келет. Окумуштуудай чеберчилиги менен таң калтырып, керемет буюмдарды жасаган апаларыбыздын бизге калтырган баалуу мурастарын карап отуруп, эң жөнөкөйү дал ушул сиз көргөн ала кийиз болсо, мындан сырткарыда тар согу, шырдак тигүү сыяктуу көз жоосун алган окмуш көчөттөрдүн түшүрүлгөнүн көрүп, кыргыз эли бүтпөс, түгөнбөс, өчпөс маданияты бай эле экенине ынанасың. Мына эми биздин кийизибиз бүттү. Муну эми суу менен тазалап жууп коебуз. Ошо менен кийиз бүттү. Көңүлүңүздөгүдөй эле Ооба, көңүлдөгүдөй жакшы кийиз болду, ала кийиз болду. Кургандан кийин иштери жок. Эгерде бошураак болсо, кайра бир жолу биширип коебуз. Эгерде кийиз бошураак болуп мындай кирбей калса, дагы бир жолу сууну кайнатып туруп, кайнак суу менен дагы бир жолу биширип коебуз. Андан кийин экинчи бышпайт. Ошол менен эле болот. Албетте, ошол замандан бери ата-бабаларыбыздын колдонгон буюмдары жашоо тиричиликке зарыл болгон кол өнөрчүлүгү чебер уздардын көмөгү менен мыкты сакталганын айтууга болот. Ошону менен бирге жогоруда биз сөз кылган салттуу кийиз буюмдары жана башка улуттук баалуулуктардын жоголбой муундан муунга өткөрүп берүү баалуу мурас болуп эсептелет эмеспи? Назарыңыздарда көрөңгү көрсөтүүсү болду. Саламатта калыңыздар.